Biz сакалга тыя салгандан кийин, паранжага тыя салгандан кийин баары жогу жакшы болот деген менин оюмча жеке. Сизчи азыркы биз айткан ошо дин саясаттын кайра баштан жазыш үчүнчү мыйзамды сиз бир инициатива алсаңыз болот. толкование кылып туура эмес түшүнүп атасыз. Бул мыйзам мынакей. Мен мыйзамды атайын чыгардым эле, кандай реакция болот деп. Мен ушуну күткөнмүн. Себеби бул жарыла турган жарабочу. Мына коом жарылды. Мен ошондо төшүмү тоскон Чолпонбай болуп турам азыр, чынын айтканда. Мага кандай гана немелер айтылып атат. Бирок ушул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Дин бул ар бирдин жүрөгүндө болуш керек. Динге чейин деле биздин ата бабаларыбыз нарт наслдери болгон, улуттар болгон. Эч качан биздин тайнелерибиз, чоңнелерибиз паранжы жамынып, кара кийип отуруп жүрбөгөн. Жакшынакай жоолуктары салынган, жакшынакай такыя, шөкүлө, кундуз тебетейлер болгон, элечек болгон. Мына ошолорду кийип жүрүшкөн нарт наслдерибиз бар. Эмне үчүн эле силер ушу паранжа менен никапты колдоп атасыңар? Ошол кийиш керек, динге тийишпегиле деген сөз. Биз сакал койгонго азыр талкууда турат, аны карап көрөбүз. Эгерде сунуштар түшсө, аны да карап көрөбүз. Бирок бүгүнкү күнү чара көрбөсөк, бүгүнкү күнү кандайдыр бир мыйзам кабыл албасак, эртең кеч болуп калат. Мамедбек мырза, эртең кеч болуп калат. Сиздин мына тайнелериңиз, чоң аталарыңыз ушундай болуп жүргөн беле, ошону ойлоңуз. Урматтуу кызматкерлер, жашыруун эмес, азыр айыл шаарларда ата бабаларыбыз туткан салттуу ислам динден өзгөчөлөнүп, динибиздин жаңыланган, бурмаланган эреже талаптарын чыгарышып, ар түрдүү коомго терс кийим-кечектерди кийишип, терс өздөрүнүн кебете кепширлерин өзгөртүшүп, дини фанатизмдин салттуу исламга туура келбеген жорук жосунун жасап жаткандар аз эмес. Билесиңер, эми муну ачык айтып коюш керек. Коомубузда баары эле айтылып жүрөт. Мен айтамбы, айтпаймбы, көрүп атасыңар аны баардыгыңыздар. Ушул жерде эле кыргыз болгондон бери зың кыйып жүргөнбүз баардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25-теги 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерги болгон эмес. Кыргыздын үлп адаттары жоголуп баратат деп, сакалга штраф салабыз дейт, сакал койбосун дейт. Эми күчүңөр ушуга калдыбы? Дин менен саясатты аралаштырбагылачы. Ата бабалар сакал коюп келген. Мына. Ата бабалар сакал коюп келген. Мына. 20 сомдон ач. Жана ошондой эле жалпы эле манас атабыздан бери, манас ата бабаларыбыздан бери сакал коюп келген. Илгерки баатырлардын баары илгери кандай өлчөнчү? Ошо сакал менен өлчөнчү. Эркектин уровени мондой турчу, аялдын уровени мындай турчу. Ошо сакал белги болчу. Анан саясат менен динибизди алмаштырбагыла, туугандар, сураныч. Жалпы эле бул нерсени айта кетчү нерсе, сакал бул сүннөт. Жана намаз бул парз. Сиз бирөөдөн кошунаңыздан бир казан очок алдыңыз, аны кайра бересиз. Биз деле намаз менен жана бизди жаратуучуга ушундай кылып кайра парзыбызды беришибиз керек. Андай болсо, жакпай атат болсо, анда шарапаткан эже, мага деле сиздин чачыңыз жакпай атат, вообще жаккан жок чачыңыз. Ага да запрет берели. Саясатта отурасыздарбы? Мен сизди как эне катары сыйлайм. Сиз мага как эне катары, мен эркек башы мен сизди эне катары сыйлайм, жана сизге дуа кылам. Өмүрүңүз узун болсун, чачыңыз да узун болсун. Бирок бир нерсени айтайын. Мына жалпы эле негизгисинен саясатта отуруп каалаганыңарды запрет берели. Эмне үчүн? Кааласа турсизин башына кийип алып чыксын. Ага да боло. Кааласа көттө 16 жүн коюп алсын. Ага деле разыбыз. Но сураныч, сакалга запрет бербеңиздер, жана хиджабка. Бул дин жакка, динди, саясатты бул нерсеге аралаштырбаңыздарчы. Эл өз оокатын кылып келип атат, дальше деле кылып кетебиз. Биз Алла Таала жаратуучуга өз парзыбызды аткарып келип атабыз, карызыбызды берип атабыз. Сураныч. Мен муну шарапаткан эже, мен сизди как эне катары сыйлайм дагы бир жолу. Бул сунушуңузду депутаттар карап чыгат деген ойдомун. Бул ниетиңизден кайтасыз деген ниеттемин. Энесиз. Эми сизди эл шайлаган, сиз деле энесиз. Акырет бар. Акырет бар. Бир мисал келтирейин. Сайдыкке барган күнүңөрдү бир эстегилечи. Эстей аласыңар. Жашыңар азыр 30, 40, 50, 60га келди ар бирөөңөр.
Жашоо ушунчалык кыска, ошол себептен эстей аласыңар, көрдүңөрбү? А дальше гарантия жок. Мен бирөөңөрдүн дагы тозокко киришиңерди каалабайм. Ошол мен айтчу нерсе, эми хиджаб жана ошондой эле калп эле үлп адат деп бул жерде теманы өзгөртпөгүлө, үлп адатка келсек, мынакей ата бабаларыбыз сакал коюп келген. Манас атабыздан бери сакал коюп келген. Жана депутаттар карап чыгасыздар. Урматтуу депутаттар, сакал, мечит, жоолуктан башка ишти кылбайсыңарбы силер, э? Силерден суранычы. Жылаңаш көндөрдөн тыя албай атым. Айга чейин жылаңаш жүрөт, кийинбейт. Мөреге чыкты ошону. Өзү болсо, тиги кебетесин көрдүң, эркек окшош башы. Картайып калды бет башына. Баары каржайып калды. Кыз окшош эмес, кемпирге окшош. Кемпирлер болуп калдырган алчайып. Чачым жерде кырып алган жинди дейби. Кайсы энебиз чачым кырып. Эгер чачым кырып калды сабаган, ташпалан калган, атка сүйрөп өндүргөн. Ошону абыз унутпайдыбы? Сакалчан касылса оңбой калат, оозу кыйшайып калат. Көтүнөн көтөс чыгат. Чоң көтөс чыгат. Парламент отура албай, жарылбайт. Туйгунан ириңдеп, доктурду аяктыра албай калса керек. Эгер ушу сакал касылса, хижап касылса, көтүнө жара чыксын. Керек болсо аякпай калсын. Ошондо парламентке келбей калсын. Эгер тоба кылса, бир айга кайтса, анда жарылсын. Анда оңосун. Тоба кылсын, көтүргүсүн мындан ал. Кутуруп кетти ошо калды. Амин. Ассаламу алейкум, жамаат. Кандайсыңар, туугандар? Талкуу өтө күчтүү болуп атат го бу. Сакал, хиджабка асылган. Ошо депутатка кайрылып кетер элем да. Кысчу жериңизди кысып, биздин сакалдарыбызга асылбай, биздин жоолуктарыбызга асылбай, жөн эле ошол жерде бир башка бир көйгөйлүү бир маселелер көп. Эгерде мындай эчтеке калбай ушу сакал, анан колтуктагы жүн, анан ушундай нерселерге эле башыңар жетип калган болсо, давайте биз силерге мындай бир отказывать этип турайлы бир көйгөйлүү маселелерди. Кандай дейсиңер? Эми болду кылбайлыбы, бир кичине бир нерсени бир лап эткенден кийин хотя бы bir soç tarmaktарды bir karap koysaňar, bir eldim мнениясын угуп койсоңор, кичине bir карап не деп атат эл деп. Деп атат эл. Блядь, сөгүнбө аза, сөгүнбө, иманга кел деген сообщениялар. Да хрена болуп кетти, бирок. Блядь, сөкпөй кой. Бул нерсени жан дүйнөң мондай көттүн күйгөнүнөн айтасың да. Бул эми бул сөз кимге му? Жогорку кеңешке мындай сурана турчу нерсе да. Ушу сакалдан башка, бля, мыйзам вообще жок болуп атабы. Бир эле бир мыйзам мындай. Мындай сакал менен хиджаптан башка мыйзам жокпу такыр. Сакалга гана асыла турган гана болдубу? Бүт баары идеал тегелегибиз теп-тегиз болуп калдыбы? Кыргызстан оңолуп тиммеле жашоо мындай болуп кеттиби? Бул туугандар мондай болуп атат да, мындай сөгүнбөйүндей словарный запас жок да мындай малдардачы. Эртең бүрсүгүн акыретке барабыз. Барганда ушул мыйзамды колдогондор билейин. Тозокко кирбей эле койгула, тозокту каалабайм силерге. Ар бир кыргыз тозокко түшпөй эле койсун, баарыбыз тең дуа кылалы. Депутаттар, ушуну колдобой, ушуну тескер кайтаргылачы, ушул эжемди кошо жумуштан кетиргилечи. Бля, кыларга иш жок калдыбы? Толтура кыларга. Кайра кайрылып аткан мыйзамдар бар. Мына мен кайра кайрылып атабыз. Сойкулук боюнча, ушу сойкуларды тыялык, сойкулар боюнча мыйзам чарасын мындай өтө жесткий кылып берип койгулачы. Жанагындай жилой домдордон суточный квартираларды берип аткандарды контролуңарга арылгылачы деп. Алар суточный квартираны 6000 сомдон берип атат. Элестип атсаңар, бир күнгө 6000 сом. Анан квартиранын баасы эмнеден өсүп атат дейсиңерби? Бля, только карапайым адамдарды давить этиш керек. Болбой калганда билет. Сакалга асылыш керек. Болбойт мындай. Туугандар, блядь, ушул сакалга тийишпесин деп мындай бир чогулуп сураныч, колдоп койгулачы. Булар мындай түшүнбөй атат.
Биз көп болсок, булар сразу бул мыйзамды артка кайтарат. Сакал менен хиджапка асылбасын дегендер болсо, могул жерге азыр калтырып коем, биздин YouTube каналга кирип, мындай топтолуп койгулачы, ошол жерден көргөзөлү. Мына момчу адам YouTube каналды 2 күндө ачтык, 2 күндө момчу адам топтолду, билет. Сакал менен хиджап, билет, ал мыйзамды вообще кабыл албагыла деп. Билет, бөлөк сөз жок мына. Жашыруун эмес, азыр айыл шаарларда ата бабаларыбыз туткан салттуу ислам динден өзгөчөлөнүп, динибиздин жаңыланган, бурмаланган эреже талаптарын чыгарышып, ар түрдүү коомго терс кийим-кечектерди кийишип, терс өздөрүнүн кебете кепширлерин өзгөртүшүп, dini fanatizmden salttуу İslamga tuğra kelbegen joruk josунун жасап жаткандар аз эмес. Билесиңер, эми муну ачык айтып коюш керек. Коомубузда бар жерде айтылып жүрөт. Мен айтамбы, айтпаймбы, көрүп атасыңар аны бардыгыңыздар. Ушул жерде эле кыргыз болгондон бери зың кыйып жүргөнбүз бардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерги болгон эмес.